Ассалаумалейкум, урматтуу профессорский YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз менен Азамат Беке. Ассалаумалейкум. Азамат Беке, уже сиз таксиде иштейсиз. 1 жылдан бери уже КАИ E5 минутасы туурабы? КАИ E5-ден азыр көп машина алып чыгып атабыз, көп клиенттер заказ кылып атат. Ошого Азамат Беке өзү чалып, мага 100 000 почти пробегим бар машинада. Полный от и до нюанстарын баарын билем. Стоящий машина, не стоящий машина. Точно айта алам дедиңиз, туурабы? Поэтому туугандар, азыр бүгүнкү видеобуз, бул видеодо полный көрсөтөлү. Өзүбүздүн азыр туугандарга кандай нюанстары бар, кандай болячкалары бар, кандай мындай слабый моменттери ошол. Потому что китайский машиналар азыр бар, жаңы чыккан машиналар баарыбыз эле коркобуз алганданчы. А сизде все-таки уже 100 000 пробегиңиз бар экен. Ал машина сизде выкупта экен, туурабы? Башка партиядан алгансыз. Вот. И туугандар, если биз чыгарып аткан машиналарда ушундай уже опытный мындай статистика, уже знания бар болсо, келип өзүнүн туугандарга жанагындай моменттерин, опасный моменттерин заранее айтып көрсөтүп койсок, менин оюмча жакшы болот да. Кийин биздин мекендештер туугандарыбыз кыйналбайт машинаны алгандан кийин, туурабы? Вот. Ошого азыр кандай кылалы? Чыгып туруп, сиздин машинаңыздан баштап подъемник өткөрүп, туугандарыбызга баандыкка, если действительно видео обзор кылып берели, машинага. А то биз мындай блогер эмеспиз, чалап кыргызча эле варианттар болуп атат. Басың азыр эшикке чыгайлы дагы. Машинаны көрсөтөлү. Азамат, сиз өзүңүз кайерден болосуз? Мен Көлдөн болом. Көлдөн болосуз. Таксиде көптөн бери иштейсизби? 6 жыл болду. 6 жыл жакшы эле неме стаж. Неге именно КАИ E5-га токтогонсуз? Буга токтогом, анткени запчасттары доступный. Биринчи. Көп запчасттары бар. Балдар өткөрүп. Көп запчасттары бар. Китайский машиналардан азыр баары эле коркушат, ачык элечи. Особенно жаңы чыккан модельдерден алыштан, потому что запчасттары азыр биз эми китайский машиналар 3 жылдан бери алып жүрөбүз да, таксопарккачы. Бирден албай эле мындай оптум алабыз. Көп машиналарыбыз бар, именно китайский машиналар. И көбүнчө биздин клиенттерибиз и вообще адамдар билбейт да, ойлойт, жаңы чыккан машина болсо, именно китайский машина болсо, запчасттар жок депчи. Хотя на самом деле 2-3 жылда китайцтер уже Россияны басып эле койду да запчасть менен. Азыр мен рапидке задний бампер таппай жүрөмчү. По факту. Карнивалдын зеркаласын издеп 3 ай кыйналганбыз. Кыргызстандан таба албайды, Кыргызстанда бардыгы бар деп. Китайдыкы азыр ага салыштырганда вообще 14 күндө любой запчасть Китайдан келип атат да азыр. Вот. Итак, бул жакта азыр сиздин машинаңыз болсу керек, а? Менин машинам. E5. Так, пробегиңизди машинаңызды ачып көрсөтүп койсок болобу? Жактан тартып көрсөтүп койгула. Пробеги 87 000 экен. С той стороны пойдем открою. Ошондой туугандар. КАИ E5 почти 100 000 пробеги менен уже. Аркаңы сиденьяларыны, машинанын 100 000 пробег таксиде иштегенден кийин состояниясын эми көрүп коелу. Обязательно евроковрик салыш керек. Анткени өзүнүн ковриги жука. Машина сиз аркаңкы бампери урулган экен, а? Аркаңыздан бирөө өтүп турду. Отёртук андан кийин болгон окшойт, а? Сизген эле. Так. Первый это Эва коврик обязательно болуш керек экен. Евроковрик обязательно. Эва коврик болбосо
сасып кетпеш үчүн. Сасып кетет, ооба. Реагент түшөт. Реагенттер бүт жеп таштайт. Бирок бир жеринде дагы чилик жок да, ошонусу жакшы. Машинада чирик жер жок. Жок. Жакшы. Моторум иштейт. Ооба. Азыр биздин көрүүчүлөрүбүзгө айтып коеюн. Экөөбүз заранее сүйлөшүп алган жокпуз. Бири-бирибизди тааныбайбыз. Байке кечээ мага чалып сураган. Машинанын выкупу канча болот деп. Неге именно ушул машинаны тандайсыз десем, мен уже бул машинаны минип жүрөм дейт да. Мотор 1.5 турбо 447 лошадиный сил, 1,5 объем. Жакшы Эч чыкканда жери чириген жок, эч жери матёк эч нерсе жок экен. Вот сиздерге турганда живой пример. То, что машина действительно өзүнүн акчасына стоящий. И турбина сонун иштейт. 1 жыл болду айдаганыма, ашы эмеси жок. Машинени жууган да жокмун. Ушу ойдон эле. азыр кечээ эле биздин видеолорубузда биздин хейтер, жакшы көргөн хейтерлерибиз болбогон машина, адамдарды алдап атасың, тиги бул дегендер азыр эстетсеңиз отурат да кандай печатпен. Анан Көрүүчүлөргө да салат. плюс анан минустарын айтып коеюн. Машина как спортивный турбо бар болгон үчүн у него 50 стоит диск. Шина на 50 стоит. Надо 55 кылыш керек да, жок дегенде. Анткени амортизация мало идет. Аны как раз азыр сиздерге подъемникке дагы бир машинаны коюп, ошол жерде полный нюанстарын айтып берели, а? Азыр дагы кирели. 5 минутта азыр подъемникке машина турат. Бул жерде, ака, кең майыңызды көрсөтүп коелу дагы. Азыр могуну мен байкап калдым да, сиз бул алып салыпсызчы. Азыр бизде клиенттер ойлобосун, бул бузулуп калыптыр депчи. Жок. Байке буну эмне үчүн мындай кылат? Машинада автозапуск жок. Установить этсеңиздер болот. Но кышта машинаны жүргүзүш үчүн жана айтып бердиңиз сен. Машинаны жүргүзөт экенден бул жактан өзүңүз кандай кыласыз? Ошону бир көрсөтүп койсоңуз. Автозапуск кыргызча. По-любому көрүп алышыбыз керек экен. Бунчу өтө сонундай вариант экен. Отдельно барып автозапуск. Машина отолуп турат. Вот. Ушунда жабасың, анан пульт менен жабайын десең, пульт менен жабылбайт да. Анан эмне кылабыз? Азыр эшик ачылып атат. Муну басабыз. Бир жол бурап коебуз. Болду. Барып, чай-пай ичип, кайда келсең машина ысып атат да кышындачы. Анан кайда келгенде уже мунун жаап коесуң да, ачканда пульт менен эле ачып коесуң. Бассаңыз эле ачылып калат. Жок, бул жактан эч нерсе кылбайбыз, башка? Жок, болду. Болду, баары? Даже кышта эмес, жазда ham азыр күн ысыкта чыгып туруп, кондиционер жандырып туруп, жумуштарыңызды кылып кайтып келсеңиздер, машинанын ичи уже нормальный температура болуп калат экен да. Даже летом можно использовать деп атам да, жазда. Так, тиги сол жакка кирели азыр. Так, тугандар, вот азыр өзүбүздүн сервисибизге кирдик. Бул жерде биздин клиенттерибиз машиналарын алгандар ушул жерге келип обслуживание кылса болот. Азыр машинаны подъемникке койдук. Пока подъемникке койгонча уже көрдүңүз, байке. Ти биринчи момент өзүңүз айтып бериң. Резинадан баштап. Резинадан баштасак, бул жерде уже доработан экен. 16-нчы диск турат экен. 55, 205, да? 205, 55, 16. Бул уже Именно ошол резина туруш керек да бул машинада. Эски моделиде мурда жылы кандай резина коет эле? 50 турат эле. Низкопрофильный турат эле, да? Низкопрофильный. Низкопрофильный турганда кандай проблемасы пайда болду? Ал проблема башталды бул бетте. Могу солдатик часто умирает из-за низкопрофильного солдатик. Сиз, получается, просто резинаны алмаштырып койдуңуз, все, солдатик спасен, да, грубо говоря? Ну, не настолько, но хотя бы.
Хотя бы, да, дольше жүрет экен Да, да. дольше жүрөт. Ну, солдатикти канчага алмаштырып атасыз? Қанша 500 сом екен? рубль работасы, А. солдат өзі где-то 700 рубль тұрады, 600-700 рубль. 1000 сом андай эле акча эмес болсо, постоянно ар 3 айда кыла берсек, просто убактыбызды алып коет. Плюс рулевой тяга, он черри бар, бұл эмеде бар, 900 рубль тұрады. Бұл шаровой, черри Tiggo 7 Pro Max'қа келеді. 1200. 1200. Работасы 300 рубль. Мындайда тургандар, бул азыр сиздерге бааларга чейин айтып берип атат. Просто акам өзү машинасын минип, уже почти 100 000 пробег жүрүп, каждый мелочь тонкостарын билип калыптырчы. Да, солдатиктан 1000 сом или 700 сом ал кымбат, арзан деп аткан жокпуз. Просто ошол убактыңыздарды кетирбеңиздер деп атабыз да, туурабы? Лучше сразу нормально. Биз берип аткан машиналар азыр уже нормальный резина менен ушул проблемалар 3 айда эмес, хотя бы 6 айда бир жолу келип калат. Вот. Ошондой. Менин оюмча, таксиде иштеген машина 6 айда бир жолу кирип, солдатикти алмаштырып койсо, өтө сонго. По идее 700 сомгочу. Бир күндө 300 километр, 400 километр. Бир айда 8 000, 10 000 жүрөт да водитель приблизительно. Так, если машинанын астында да кандай проблемаларын билесиз? Проблема, надо защитить защитку. Могу чечилет, могу пластмасса. Так, получается, защитаны железныйга алмаштырып, кышкыга коюп эле деп атасыз, туурабыз? Негизи кышында, бул негизи машина чыкканда ушул ойдон берилет. Буяга жабылбайт. Ага. Бул жабылбайт. Кышында бирок моуну чечип таш керек, моуну чечип туруп, Зимний коюш керек, зимний мондай темирден алып, получается. мындай темирден алып, пятерка деп коет да, арзан эле турат, 2000 турат. Жаап таш керек, полный мондай жабылат, мондай болуп жабылат. Бул эмнени защита этет? Бул коробка вариаторду защита этет, чтоб ташпаш тийип, мыйрытып, сындырып ташып мүмкүн эмес. Буякта да сындырбайт. Мына могу. Поддон, да? Поддон. Поддонду дагы ташпаш келип сындырбайт. Бул дюралюминиевый да. Буга тийсе эле сынат. Трещина кетет. Анан попал болот да адамдарчы. Получается, сиз азыр айттыңыз го, эмне үчүн азыр биз кышта бул защитаны коюп, жазда алып салышыбыз керек. Кышта коебуз, потому что сугроб, жанагы лед, не лед, по-любому защита экен. Но жазында алып салабыз, эмне үчүн? Азыр көбүнчө сурайт да. Неге алып салабыз? Бул жер полный глухо, жабык да. Мына бул капталдар железный болгон да. Железный болгондо бул жер жабык. Буякта достук, могу жерден эле чыгат. И бул жерден эле чыгат. Бирок мотор ысып баштайт жайында. 37 градуска чейин, 35 градуска чейин чыкканда машиналар ысыйт, ысык чыкпай калат, ысык чыкпай калганда мотор ысып баштайт. Чтоб мотор ысыбаш үчүн кайда эле моуну өзүн эле чечкендиң менен кайда эле жайында ушунун ойдон калтырып коюш керек да. Получается, естественный вентиляция двигателя коробки жок болуп калып, кыздый баштайт экен ыстыкта. Жок, чыкпайт да, воздух. Воздух чыкпай калат, ошо вентиляция бербей калат экен да. Жайында ушул ойдон калтырып коюш керек. Кышында кайда моуну чечип туруп, темирди коюп коюш керек болду. Всё. Так, дагы машина боюнча эмнени айтып бере аласызбы? Дөңгөлөктөрү доработанный экен, жакшы экен. Уже сразу ушул дөңгөлөктөр менен чыгат биздин клиенттерибизге машина. 16-диск экен, мага ошонусу жакты, мен эле ушундай алам го удан болсо. Бул шина размер өтө өзүнүкүнө ылайыктуу экен. 205, 55, 16. Бул эң жакшы шина и размер. Если 50 болуп калганда титиреп калмак. Биз азыр часто бул машинаны Цератта менен сравнить этебиз да, потому что комфортто иштейт да. И динамика боюнча Цератта же E5 кимиси тезирээк кетет? E5 бул кая мен билгенден бул немеден жасалган, Калининградтан. Россияда заводу бар ага. Калининградтан. Частичный сборка болот ошол жерде. И мунун көп датчиктери Бошовский идет. И көп бузула бербейт. Анткени Бош бул компания немецкая. Мындай тонкусын даже биз дагы билбейт. Азыр получается, если Сарата дедимби, алар чисто китайский. Церата, алар китайский болуп калат уже. Ничего себе, алар корейский дешет го? Ну, Китайда бар да ошонун ичинде. Всё. Итак, туугандар, вот азыр сиздерге полный нюанстарын көрсөттүк. Ходовой частьтарын көп жерде окуп калып атабыз да, ходовка слабый деген жерлерчи. А оказывается, ходовка слабый эмес, просто биз өзүбүз низкопрофильный резинаны коюп алып, ходовканы өлтүрүп алат экенбизчи.
Сиз азыр вот 1 жыл болуп калыптыр машина алганыңызгачы. Сиздин условияңызды айтсак боло береби, кандай болот? Бизде эле беспирочный алып, айына 80 канчадан төлөйм дедиңиз? 84 миң. Айына 84 миңден 42 айга төлөйт. 42 айга. 40 айга алыпсыз да. Эми өзүңүздөр салыштырып көрүңүздөр туугандар. 84 миң дедиңиз, 40 ай же 75 миң 36 ай бул. Бул еще бул жаңы версия, да? Фарны көрдүңүз, доработанный уже. Резиналар. Не надо. Ну, пока не надо, мы уже сейчас фары спереди снимем. Алдан көрсөтөбүз. Поэтому туугандар өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Кандай вариант жакшы экенинчи. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп келип көрсөткөнүңүзгө. Мен эсе вариант болсо мен азыр алып алмакмын ушундай машинаны. Эмнеге дегенде, бул уже дөңгөлөктөрү бар экен, биринчиден. Экинчиден, фаралары уже заменители бар. Можно уже менять, фара күйүп кетсе. Сплошной, да? Сплошной болуп калат. Эски вариант. Ошол не болуп калат да. Обязательно сизге алып чыгып беришке аракет кылабыз. Машинаны Кула калса дагы неме кылып иштешебиз будущедечи. Еще раз сизге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп келип, өзүбүздүн клиенттерибизге, мекендештерибизге, туугандарыбызга ушундай мондай тонкостторго чейин, ходовка, солдатиктерге чейин айтып бергениңизге менин оюмча бул өтө сонун информация, жакшы информация будущий владелецтерге машиналарга. Ошондой туугандар, биз жанагындай машинаны алып берип эле эсибизден чыгарып коюткан жокпуз. Ушинтип тонкосттерин пока изучать этип, пробегтерин көрүп, реальный владелецтер менен көрүшмөйүнчө вывод кылып алып бербейбиз машинаны, ачык эле айтайлы. Ошондой баарыңыздарга убактыңыздарды бөлүп, ушул видеону аяга чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Баарыңыздарга салам алейкум.